Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясына караштуу Энвер Закизянович Гареев атындагы ботаникалык бак быйыл 85 жашка чыгат. Тарыхы 1938 жылы 13 мартта башталат. 1938 жылы ботаникалык бак аттуу бир структура пайда болот. Биринчи жетекчилери болуп Россиядан келген Выходцев жана Никитина деген эки биологиялык илимдеги чоң салым кошкон илимпоздор болгон. Андан кийин 1946 жылы Гареев Энвер Закизянович болот. Ал киши 1974 жылга чейин эмгектенет. Кийинки жылдары Кенжебай Ахматович Ахматов, Виталий Павлович Криворучко, Жакипов, Ишенбай Содонбекович Содонбеков, Арстанбек Саипович Кулиев, Ахматов Медет Кенжебаевич деген директорлар болгон. Мен 2018 жылдан бери эмгектенип келе жатам. Негизги максаты ботаникалык бактыгы биздики интродукция, чет өлкөлөрдөн ошол Кыргызстанга ылайыктуу болгон өсүмдүктөрдүн сортторун, түрлөрүн алып келип, ушул Кыргызстандын ичине жашылдандыруу, көрктөндүрүүгө өздөрүнүн сунуштамаларын берген. Ботаникалык бакта 4 лаборатория жана Нарын шаарындагы филиалыбыз бар. Биринчи лаборатория бул эң алгачкы пайда болгон бул бадал жана дарак өсүмдүктөрүнүн лабораториясы. Кийинкиси декоративдүү гүлдөр лабораториясы. 1960 жылдардан кийин пайда болгон лабораториялар бул мөмөлүү бактардын лабораториясы жана экспериментал ботаника лабораториясы. Нарын шаарындагы филиалыбыз болсо тоолуу шартта өсүмдүктөрдүн интродукциясын байкоо жүргүзүү максатында илимий иштерин жүргүзүп келе жатат. Бүгүнкү күнү 45 мамлекеттен 200дөн ашык ботаникалык бак жана арборетумдар менен кызматташып келе жатабыз. Урук алмашуу иши бул дүйнөдөгү чет өлкөлүк ботаникалык бактар менен алакабыздын алкагында ушул урук алмашып Кыргызстанга интродукция кылып, анан жаңы түрлөрдү сунуштоо. Бул да кызыктуу иш. Эки миң 18 жылы биздин ботаникалык бактын өнүгүүсүнө ылайыкталган жана калыбына келтирүү боюнча Азия тоо багы аталыштагы концепциясы кабыл алынган. Бул ошол концепциянын алкагында биздин ботаникалык бакта эмнелер болотуну көрсөтүлгөн. Мамлекет башчысы белгилеген тоо экосистемаларын сактоо боюнча, климаттык туруктуулукту камсыз кылуу боюнча дагы ошол концепцияга, андан башка жашыл экономикага ылайыкталган экологиялык коопсуздукту сактоо багытындагы кабыл алынган программаларга дал келет. Азия тоо багы концепциясында биз эмнени көрсөткүбүз келди? Дүйнөлүк тоолуу мамлекеттердеги өсүмдүктөрдүн өкүлдөрүн биздин ботаникалык бактын ичине алып келип отургузуп, бул жерден адаптациядан өткөрүп, анан кийин биздин коллекциябыз аркылуу элдерге көрсөтүү, сунуштоо болгон. Бул жерде эмнелер болот? Биздин музей, ачык асман алдындагы окуучулар үчүн, студенттер үчүн класс, амфитеатр, мамлекеттик жана башка коомдук иш-чараларды жүргүзүү үчүн атайын ылайыкталган аймак, көргөзмөлөр үчүн павильон, кышкы зимний сад деп коет орусча, ошол тропик, субтропик өсүмдүктөр үчүн атайын ылайыкталган кышкы бак, бир топ скважиналар, суу аймактары, көлмөлөр, коноктор, элдер келип көрө турган экспозициялык атайын бөлүктөр. Бул жерде өсүмдүктөрдүн коллекциясын көрсөтүү үчүн билим берүүчүлүк жааттагы атайын
келген туристтер үчүн ылайыкталган экспозициялык участоктор дагы камтылган. Негизи ол Акунбаев көчөсүнөн Алып Токонбаев көчөсүнө чейин жалпы аралык 3 километр түзөт. Бул жерге келген коноктор үчүн атайын жөө жүрө турган маршруттар, экологиялык жолдор дагы планга киргизилген. Азия тоо багы концепциясы ишке аша турган болсо, анда бул дагы бир ушу Бишкек шаарындагы туристтик бир кызыктуу аймак болуп пайда болот деген ишеничтебиз.